Ошол мекенибизди татынакай көзүн карайгындай сактап, чегараны сактап, биздин мамлекетибизде 7 миллион калктын татынакай коопсуздугун алдын алып кызмат кылып аткан сиздерге Алла Таалам разы болсун. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин. Ар дайым жүзүңөр жарык болуп, кубанычтын үстүндө жүрүңүздөр. Берекелүү болгон ыйык айда бул муфтияттын бир мындай жакшы бир жөрөлгөсү, жакшы бир салмалык иш-чарасы болуп калыптыр. Жергиликтүү жетекчилик менен, мекеменин жетекчилиги менен сүйлөшүп, ушул Рамазан айында аскер жоокерлерибизди зыярат кылып, бир иптарлык дасторконун уюштуруп, сиздер менен бир татынакай жүз көрүшүп отуруп, жаратканга жалбарып, бир жакшы сөздөрдү айтып, бир кубаныч менен бөлүшүп кетели деген максатта ушул иш-чаралар уюштурулуп келет. Кудай Таалам насип эткен экен, мына 2026 жылдагы ыйык Рамазан айында кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп, берекелүү ыйык Рамазан айындагы ушул иптарлык дасторконунда иншалла сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Жараткан Кудайым баардыгыбыздын тилектерибизди кабыл кылсын. Урматтуу туугандар, урматтуу жоокерлер, чындыгында бул мекен, бул топурактар биз үчүн ыйык. Себеп дегенде сиздер ушул калкыбыздагы 7 миллион калктын татынакай жашашы үчүн мээнет кылып атасыздар, эмгек кылып атасыздар. Андыктан албетте бул кызмат, бул да бир ибадат болуп эсептелинет. Мекенди коргоо, мекенге чыгуу, мекенге кызмат кылуу бул дагы бир ибадат. Биз ойлобошубуз керек, намаз окуу бул ибадат, орозо тутуу бул ибадат. Андан башкасы ибадат болбойт деген ойго барбашыбыз керек. Жакшы сөз сүйлөсөң дагы, жакшы мамиле кылсаң дагы, жакшы ниетте болсоң дагы, мунун баардыгы динибизде ибадат болуп эсептелинет. Андыктан бүгүнкү күндө сиздердин аткарып жаткан ишиңиздер, амалыңыздар Кудайдын алдында динибизде бул дагы бир ибадат, сооп деп аталат. Укук коргоо органдары болсо, ошо ар кандай радикал көз карашындагы, экстремисттик көз карашындагы же болбосо ошо террордук жанагындай коркунучтан алдын алып, коомчулукту эскертип, өздөрүнүн милдеттерин аткарып келет. Диний кызматкерлерде акыркы мезгилдерде ушул диний туура эмес агымдагы группировка дейбиз, жанагындай жамааттардын көбөйүп бараткандыгын алдын алып, диний кызматкерлерибиз дагы өзүнүн жолунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Мунун баардыгынын максаты, баардыгыбыздыкы бир, ушул мекенибиз амандыкта, тынчтыкта болсун деген максатта. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи" ким эртең менен эрте туруп дейт. Эртең менен эрте туруп, ден соолугу чың болсо, көзү көрүп аткан болсо, дене мүчөсү кыймылдап аткан болсо, түндө өз колу менен чечкен кийимди эртең менен ден соолугу чың абалда туруп, өзү топчусун топчулап, кийимин кийип, анан бала чакасы менен отуруп, ак дасторкондун үстүндө тамак аш жеп, анан эшикке чыкса, эшикте ачык асман, тагыраак айтканда аманчылык, тынчтык болуп турса дейт. Согуш эмес, башаламандык эмес, тынчтык болуп турса, ошол адамдын ошол күнкү жей турган жарым наны болсо, анда ал адам бактылуу инсан деп айтат да. Биз бүгүн Кыргызстан мамлекетинде жашап жаткан 7 миллион калк баардыгыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз айткандай, кийимибиз бүтүн, ден соолугубуз чың, курсагыбыз ток, дасторконубузда ошол күнкү жей турган тамагыбыз бар. Анан эшикке чыксак, тынчтыгыбыз бар, аманчылыгыбыз бар. Демек бул Кудай Таала тарабынан берилген эң чоң белек, эң чоң дөөлөт, эң чоң неамат болуп эсептелинет. Андыктан урматтуу жоокерлер, урматтуу мекен сакчылары, мана ушул тынчтыкты орнотууда сиздердин салымыңыздар абдан чоң. Андыктан сиздердин аткарып аткан амалыңыздар, ишиңиздер бул биз үчүн чоң маанилүү. Биз ар дайым сиздер үчүн дуабызда ар дайым дуа кылабыз. Биздин ата бабаларыбыз мындай бир адат катарында
салт катарында жума күнү бул мусулмандардын аптасына жолугуп, жаратканга жалбарып, аптанын улуу күнү болгон жума күндү бир майрам катарында майрамдап келебиз. Жамаат бир жерге келип топтолуп, ибадатын аткарып, Кудайдын буйругуна моюн сунуп ибадаттарды аткаргандан кийин ошол мечиттеги жалпы жамаат алакан жайып жума намазынан кийин дуа кылат. Ооруп калгандар шифа тапсын ey Кудайым. Сапарга чыккандар аман эсен барып келсин. Кандай тилек болгон болсо ошо тилектер кабыл болсун деп дуа кылышат. Мына ошонун катарында биздин ата-бабаларыбыз, биздин диний кызматкерлер сиздер үчүн да ар дайым дуа кылат. Ушул мекен сакчылары, биздин жоокерлер ар дайым аман болсун. Кудайым бөөдө кырсыктан, курулай дооматтан амандыкта кылгын деп биз ар дайым сиздер үчүн дуадабыз. Кудайым алтын башыңарды аман кылсын. Кудайым көзүңөрдүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен аман болуңуздар. Иншалла дагы Кудай Таалам насип этсе, эмки жылдарга аман эсен сак салама жетип алсак, ушундай ыйык Рамазан айларында дайыма жүз көрүштүктү Кудай Таалам насип этсин. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, ушундай тынчтыгыбыз түбөлүктүү болсун. Мамлекет башында турган журт башчыбызга, жетекчилерибизге, укук коргоо органдарына, сиздерге Кудай Таалам дайыма аманчылык берсин. Кудайдын ушундай куттуу күндөрүндө мына сиздер менен дагы бир жолу жолугушуп, ушу ифтарда чогуу болушка Кудайым насип кылыптыр. Албетте бул саамалыктын башында ушу биздин Азирети муфтийибиз өзү идея көтөрүп, ушу биздин мекен сакчыларыбызга биз барып, ушулар менен жакын болуп, ушуларга ак батабызды берип, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша дастарконубузду жайып, ихсаныбызды берип, дух берип, ушу кишилер менен ифтар кылайлы деп бул идеянын башында Азирети муфтий өзү турат. Бул биринчи эле жылы болуп аткан нерсе эмес. Калп айтпасам бир 3-4 жылы болуп атат. Мына Азирети муфтий Алла разы болсун болгондо дагы башыбыздан не күндөр өттү. Ушу Баткенге келип, жолдун алыстыгына, аралыктын алыстыгына карабай, биздин ушу мекенибиздин сакчыларына, жигиттерибизге, батырларыбызга ушундай бир жакшы камкордук кылып, муфтий катары көңүл бөлүп бергениңиз үчүн Аллах сизге разы болсун. Биз ушундай бир айда турабыз туугандар, бул айды канимет билели, бул айдын баркын билели, баасын билели да болушунча Кудайга жакындашып калалы. Анан мына баштапкы 10 күндүгү өттү бизден, ортосуна келип атабыз. Эртең эле көз ачып жумганча аяктап айт намазга туруп калабыз. Ошондуктан болушунча ибадат кылып калалы, болушунча бири-бирибизди кечиришип калалы, болушунча кайрымдуулук жасап калалы. Кудай Таала баарыбыздын орозолорубузду кабыл кылсын. Кудай Таала айтка чыкканда ийгиликтерибизге чыныгы кубанган мусулмандардын катарында айтты майрамдашты насип кылсын. Күнөстүү жергебизге Кудай Таала ушул айдын урматына бейпилдик, тынчтык берсин. Аталарыбыздын канына сугарылгандай болгон кып-кызыл желегибиз ылайым кыяматка чейин желбиреп турсун. Эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Кудай Таала бүт калкыбыздын баарын өзү жалгап, жакшылыктарын уроолосун, жамандыктарын сактасын демекчимин. Мекенибизде эч качан согуш болбосун, наристелер ыйлабасын. Дайыма тынчтык өкүм сүрүп, баарыбыз Кудайдын бир ырайымында, магфиратында жашоо кечирели. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар байрек болсун, орозоңуздар кабыл болсун. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Şehit болгон жоокерлерибиздин арбагына багыштадык. Кудай Таалам ошол өтүп кеткен шehitтерибизди
Allah'ım ahiretlerine abat kılgın. Barıp жайгашкан kabırların Firdavs cennetine bakçalar. Jana ошондой эле ушул кызматта жүрүp ажал таап ахиретке сапар тарткан маркумдарга дагы өзгөчө багыштаган болдук. Кудай таалам өзүнүн рахматына бөлөгүн. Аллахым мына ушул жерде мекенибиздин тынчтыгы, аманчылыгы үчүн кызмат кылып жүргөн баардык жетекчиликке, кызматкерлерге Алла таалам сиздерге күч-кубат берсин. Кудайым бөөдө кырсыктан көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бала афаттардан Кудайым өзү сактасын. Жараткан Кудайым тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңарга жеткирсин. Баарыбыз аман бололу, мамлекетибиз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун.